Бүгүн Каракол шаарындагы Тарых аймак таануу музейинде адаттан тыш иш-чара уюштурулду. Гүл тарыхы аталышындагы жарманке аймактагы гүл өстүрүүчүлөрдү, кол өнөрчүлөрдү жана гүлгө кызыккан тургундарды бир аянтчага топтоду. Иш-чаранын музейде өткөрүлүшү бекеринен эмес. Уюштуруучулардын айтымында кыш мезгилинде бул жакка келген коноктордун саны кескин азаят. Ошондуктан музейди жандандыруу жана жаңы көрүүчүлөрдү тартуу максатында маданий жана тематикалык иш-чараларды өткөрүү демилгеси көтөрүлгөн. Негизги максатыбыз ар бир ушул туристтер менен иштеген объекттер, мен ойлойм ушундай бир иш-чараларды көбөйтүшүбүз керек. Анткени кышкы мезгил биз туристтерди абдан күтүп турган мезгил болуп калат. Анан аларга мындай шаарыбыз жөнүндө жакшы ойлоо кетсеби жана бош убактысында мындай кызыктуу бир нерселер менен алек болсо деп ойлойбуз. Ошондуктан биздин музейдин максаты эң биринчи ушул шаарыбызга келгенде жакшы ой, жакшы пикир менен келишсин деп. Бир жумага созула турган жарманке алкагында ар түрдүү гүлдөр көргөзмөгө коюлуп, алардын тарыхы жана багуу ыкмалары тууралуу маалыматтар берилди. Катышуучулар гүлдөрдү сатып алууга гана эмес, адистерден кеңеш алып, өстүрүү боюнча тажрыйба алмашууга да мүмкүнчүлүк алышты. Я являюсь коллекционером. Я не занимаюсь Мен гүл сүйүүчүмүн. Өстүргөн гүлдөрүмдү сатпайм, коллекциялап топтойм. Үйүмдө гүлдүн 300дөн ашуун түрү бар. Алардын ичинен өзгөчөсү папоротниктер. Бүгүнкү көргөзмөгө ошолорду алып чыктым. Чет өлкөдөн алдырып көбөйтүп жаткан папоротниктин азыр менде 40 түрү бар. Бул гүлдөр кымбат бааланат. Кичинекей эле өсүндүсүнүн баасы 5000 сомдон кем эмес. Мындай иш-чаралар мага окшогон гүл сүйүүчүлөр үчүн абдан пайдалуу. Мындан ары да улантылып турса деген тилегим бар. больше. Это первая выставка в нашем городе, надеюсь, не последняя. Белгилей кетсек, Каракол шаарындагы Тарых аймак таануу музейи 1948-жылы негизделген. Бүгүнкү күндө мында саак доорунан бери сакталып келген 14 миңден ашуун экспонат бар. Байыркы буюмдарга бай фонду менен музей өлкөдөгү музейлердин ичинен 3-орунда турат. Кызыгы, азыркыга чейин Ысык көл аймагынан жаңы тарыхый табылгалар табылып, музейдин фонду улам толукталып келет. Иймек, ошону менен бирге кийимдеринин четине мындай кооздолуп тагычуу буюм. Бул деген саак дооруна аттандык алтындар. Бул алтын деген бизде 2023-жылы бул Кеген менен Түп ортосундагы реконструкция жол болду. Жолдун реконструкциясы. Ошо кезде жолдун чети кургандар экен да. Ошо кургандарды казганда чыккан буюмдар. Аймакта тарыхка жана музейге болгон кызыгуу жанданып барат. Анткени быйыл музейге келген коноктордун саны 28 миңге жеткен. Ал эми буга чейинки жылдары бул көрсөткүч орто эсеп менен 12 миңдин тегерегинде гана болгон. Ушундан улам музейге кызыккандардын санын дагы көбөйтүү максатында бул өңдүү иш-чаралар уюштурулууда. Дана Гүлалиева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык көл облусу.